Күнүнө 1000ден ашык кийимдердин түрүн тигип чыгарган цехте 100дөн ашык кыз-келиндер иштейт. Гүлсайра Турдубаева атайын токмоктон келип 9-дан 6-га чейин иштеп, үй бүлөсүнө жеткидей каражат табат. Бул жерде чеберлерге тамак аш берилип, айлыктары жумасына үзгүлтүксүз төлөнүп турат. Буюрса жакшы да улам кошулуп атат айлыкка. Жакшы жумуш орундары түшүп, ушундай жумуш орундары көп боло берсин, жакшы. Канчага чейин иштейсиздер? Эртең менен саат 8-ден кечки 6-га чейин иштейбиз. Саат 10-да чай ичебиз, чай берет. Обедте жакшы тамак. Анан саат 4-тө дагы чай ичебиз. Ушинтип бат эле убакыт өтүп кетет. 4 жылдан бери чоң рынокко аралашкан ишкана быйыл 5 жылдык үстөгү менен $400 000 насыян алды. Ал каражатка цехти кеңейтип, 5 жылда карызды толугу менен жаап берүүгө милдет алды. 2010 жылдан бери иштейт. Бул ал убакка чейин биз патентный основа менен иштегенбиз. Патентный основа менен башка жерлерде да цехтерибиз бар. Кичинекей болчу, анан биз ошол бир жерге чогултайлы деп, чоңойтойлу деп, ошондой чоң бир жерди алып, ошол жерге чогултуп, чоң кылып жумуш, чоң кылып цех кылдык. Бул жерде азыр 150дөн 200 кишиге чейин жумушчулар бар да. Фонддон насыя алып жаткан ишканалар чакан болгондуктан баштапкы капиталында колдоо издешет. Тигүү тармагында заманбап ыкмалар көп болгондугу менен алардын чоң рынокко чыгышы үчүн автоматташтырылган техникалар жетишсиз. Эти цифры говорят о том, что Кыргызстан сегодня является востребованной страной. Биздин фонд жыл баштан бери 130дан ашык тигүү тармагындагы долбоорлорду колдоп келе жатат. Бул жаатта кыска убакыт аралыгында ийгиликке жетишкендер көп. Нөлдөн баштаган ишкерлер 1 жылга жетпей экспортко товар чыгара баштады. Кол астында канча адамдар туруктуу жумуш менен камсыздалууда. Эми тигүүчүлүктү айыл жерлеринде да колдоп, ишкерлерди гана эмес, жергиликтүү элдин да жумуш маселесин чечүүгө көп долбоорлорду карап жатабыз. Борбордо тигүүчүлүк менен алектенгенге негизги көйгөй имарат жана баштапкы сумманын тартыштыгы. Эми насыя алгандар ижара акысынан сырткары кыска аралыкта кирешеге өтүүнү өздөштүрө баштады. Арасында экинчи жолу каражат алууга кайрылгандары да бар. 5 жылдык акча алып, 2 ай мөөнөтүнөн мурда жаап бердик. Автоматизацияга быйыл там жаздан баштап өткөн жатабыз буйруса. Көптөгөн брендтер менен договор түзүп келдик буйруса. Жуки, Брус, Кинтекс ошолордон буйруса экинчи этабыбыз ошол автоматизацияга кетмекчи. Учурда ишкерликти жана өндүрүштү жакшыртуу багытында шарт түзүлүп, аларга каражат жагынан колдоо көрсөтүү милдети турат. Бул үчүн атайын мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнгөн. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Фалато 24.